Кутман күнүңүздөр менен урматтуу көрөрмандар жана угармандар. Жамааттык медианын эл собол көрсөтүүсү өз эфирин баштайт. Эфирде мен Касиет Кубанычбек кызы алып барам. Биздин бүгүнкү темабыз аймактарга кесипкөй кадрларды кантип тартуу керектиги туурасында сөз кылабыз. Биздин эфирдин коногу мамлекеттик кадр кызматынын Борбордук аймактык өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Мыктыбек Өмүрзаков болмокчу. Агай, саламатсызбы? Студияга кош келдиңиз. Алгач эле маегибизди ушул суроо менен баштасак, негизи аймактарда медицина тармагында болобу, билим берүү тармагында, айыл чарба тармагында болобу, айтор кадрлардын жетишсиздиги байкалат да. Бул боюнча сиздерде кандай маалыматтар бар? Эми негизинен алганда аймактарда гана эмес, республикабызда кадрдык жетишсиздик аябай чоң. Өзүңүздөр билесиздер, бул агартуу тармагындагы, медицина тармагындагы өтө аз акы төлөнүүчү кызмат болуп калат. Анан ошол эле учурда мамлекеттик муниципалдык кызматка дагы кадрлар жетишсиз. Айрым айылдар бар. Ушул жөн эле айыл өкмөткө иштеш үчүн жогорку билимдүү же болбосо атайын орто билими бар дагы адамдар табылбай калат ошол айылда. Кээ бир айылдар бар. Эми мунун өзү өтө чоң көйгөй бардык эле тармакта. Анткени бүгүн эмгекке жарактуу миллиондон ашык жарандарыбыз чет өлкөдө эмгек мигранты болуп жүрөт. Анын көпчүлүгү өзүңүздөр билгилүү Россияда, анан чыгышта Түштүк Кореяда, батышта ошол негизи көп өлкөлөрдө, Америкада, Канадада. Кыскасы, эмгекке жарамдуу иштей турган кадрлардын көпчүлүгү сыртка чыгып кеткен. Ал эми республикабыздын аймактарында жашаган жарандарыбыз ошол аябай акы аз төлөнгөндүктөн ушул кызматтарда иштебей жүрүшөт. Алар жеке өздөрүнүн чарбасы менен алек дегендей да. Ушундай сөз бар эмеспи? Кыргыздын каймактары кетип калып атат дегенчи. Аларды сактап калуу, мыкты кадрларды кармап калуу боюнча дагы аракеттер болсо керек сиздерде. Эми негизи биз мамлекеттик кадр кызматы башка тармактарга жооп бербейбиз. Биз ушул мамлекеттик муниципалдык кызматка, административдик кызматка жооп беребиз. Эми албетте мен айткандай эле бүгүнкү күндө республикабыз боюнча 18 миңге жакын мамлекеттик, 10 миңге жакын муниципалдык кызматкер болсо, мамлекеттик кызмат 17.800, 7.000 ушундай да. Муниципалдык кызмат 9.700 айланасында. Эми акыркы статистикалык маалыматтар азыр иштелип жатат, эми жакында жарыяланат. Негизинен ушул 10 миңге чукул муниципалдык кызматкер болсо, мамлекеттик кызматта дагы, муниципалдык кызматта дагы 10% деп коелук, орто эсеп менен. 10%га жакыны ар дайым бош. 10%га жетпеген бир боштук бар, 10%-ын айланасында вакантты орундар, бош орундар дейбиз. Бош орундар дайым болуп келет да. Себеби ошол бирөө келет, карайт, айлык аз, жумуш оор, кетип калат. Ордуна башка бирөөнү алыш үчүн бир топ убакыт керек, табыш керек дегендей конкурстук процедура менен дайындалат. Конкурстун процедурасынын өзүнүн мөөнөттөрү бар дегендей. Ошондуктан ушул 10% айланасында дайым бош орундар бар да. Азыр түз эфирди көрүп аткан көрөрмандардан суроо болуп атат. Муниципалдык кызматка кирүү үчүн өткөрүлгөн тесттер канчалык деңгээлде чынчыл өтөт деп айта аласыз деген суроо экен да. Мен мамлекеттик кадр кызматында кече бүгүн иштеп аткан жерим жок. Мен бир топ жылдан бери иштейм. Мына ошол компьютердик тестүүлөрүн биз бир нече жолу жаңыладык. Мына ушул 20-жылдын август айынан баштап тестүүлөрдүн жаңы системасы өткөнбүз. Мурдагысы деле жаман эмес эле. Бул эми баягы санариптештирүү жүрүп, ошол бардыгы санариптештирилген. Компьютерлик тестүү конкурстук процедуранын бардык этаптарында мен бүгүн таза, салыштырмалуу таза десем болот. Анткени
компьютерлик тестирлөөгө адам катышпайт. Компьютер менен конкурстан чекеме-чеке калат. Бирөөнүн ордуна бирөө кирип кетүү деген таптакыр жок. Анткени бул мамлекеттик каттоо кызматынын базасындагы өзүңөр билесиңер, Инфоком деген мамлекеттик ишкана бар, ошонун базасындагы адамдын биометрикалык маалыматтары бар эмеспи? Ошол менен түздөн-түз байланышкан. Тестирлөөгө кирген адам компьютер менен жалгыз калат, ал жерде камералар орнотулган, ал камера түздөн-түз ошол адамды идентификациялайт. Андан кийин ошол тестирлөөгө ошол адамдын ошол фамилиядагы ошол адам өз экендигин аныктайт компьютер. Ошондон кийин гана компьютер өзү ачылып тестирлөөгө мүмкүнчүлүк берет да. Анан эми көп сөздөр айтылып жүрчү. Тесттен өтөт, бир 10 адам катышып 5 тесттен өтсө, анан аны ошол комиссия, ошол жерлердеги комиссиялар өздөрү каалаган өткөрүп алат деген сөздөр жүрчү. Август айынан бери жаңы жоба иштеп баштады. Эми өткөн жыл кабыл алынган жоба, бирок ошол алдагы бир топ даярдыктардан өтүш керек да. Мурда жарыяланып калган конкурстар бар, аларды бүтүрүш керек болчу мурдагы жоболор менен. Анан августтан баштап өттүк. Августтан баштап эң жогорку балл алган гана бир талапкер жөнөтүлөт органга. Мамлекеттик орган болобу, жергиликтүү өз алдынча башка орган болобу, алар барат ошол жерден. Бул жагынан алганда маселе жок. Маселе эми ошол кадрлардын келип иштөөсүндө. Канчалык деңгээлде бүгүнкү жаштарыбыз дейли мамлекеттик муниципалдык кызматка кызыгат. Ошол жака барып иштегиси келет. Кептин баары мына ушунда. Ушул жерден эле суроо бергим келет да. Негизи кызыккан жаштар көппү? Дегенде жыл сайын окуу жайды бүткөндөр бар. Көп эмес, тилекке каршы көп эмес. Себеби биз анализдеп келатабыз. Алыс региондорду мындай коелук. Мен айтпадымбы? Ушул эле жакын Чүйдүн айланасында, Бишкектин айланасында эле ошол диплому бар, адистиги бар жаштарыбыз жок. Алар мен айткандай сыртка чыгып кеткен же болбосо Бишкек шаарын байырлап жүрөт да. Мен мисал айтайын, Бишкектин шаардык транспорт каттаган Байтык айыл өкмөтү бар, шаарга канатташ. Бир нече жылдан бери 4 бош орун бар, жабылбайт. Иштегиси келгендер табылбайт. Табылгандары конкурстан өтө албай калат, ушундай да. Бүгүнкү күндө Арашан айыл өкмөтүндө мына Бишкектин эле жанындагы айылдар. Мен алыс кетпейин. 3 бош орун бар. Мына ушундай маселелер көп да. Бул алыс айылдарда, эң алыс айылдарда тескерисинче мынчалык баягы кадрдык мындай жетишпештиктер ал. Себеби ал жерде башка жумуш кыла турган жок. Мисалы алыс райондар бар да. Чоңала башка. Ошол жерде иштеп келаткан кызматкерлер кетпей иштеп жүрөт. Көйгөй чоң шаарлар, Ош шаарынын, Бишкек шаарынын айланасындагы айылдарда абал бир топ оор. Негизи кадрлар шаарга кетип калат. Же болбосо шаарга барып иштеп келет. Күнүмдүк иш болсо дагы. Эми мисалы бүгүн айыл өкмөтүнө болобу, министрлик болобу, акимчилик болобу, башка болобу. Бүгүн жаңы кызматка келген адам колунун алтын 200 сом айлык алат. Ошондуктан бирөө келип иштейби ага? Сиз жогоруда айтып өтпөйсүзбү, баягы айылда жашаса дагы шаар жакын болгондуктан шаарга барып иштегенге кызыктар болот депчи. Бул жерде айлык акысынан айырмачылык барбы? Же эмне үчүн ал ошо шаарга баягы жолдун узактыгына карабай шаарга барып иштөөгө кызыктар болуп атат? Мен айтпадымбы? 6200 сом айлык алат. Андан көрө шаарга келип курулушка иштесе 20-30 миң сом таап атпайбы, туурабы? Башка тармакта кесиби менен иштебейт, башка тармакта же алып сатат, же болбосо ошол бизнес чөйрөсүнө кетет, же болбосо мен айткандай башка көбүрөөк акы төлөнчү ар кандай жумуштарга кетип калат да. Азыр бизге Facebook аркылуу да көрөрмандар суроолорун калтырып атат. Биринчи ушул суроолорго жооп берсек, муниципалдык кызматка келүү үчүн кандай процедуралардан өтүү керек? Негизи конкурстун процедурасы ушундай, бардык муниципалдык кызмат болобу, мамлекеттик кызмат болобу, конкурс жарыяланат, ачык конкурс жарыяланат. Ачык конкурска каалоочулар арыз берет, катыша алат. Муниципалдык кызмат 18 жашка толгон, эч болбогондо атайын орто билими. Атайын орто билим бул мурдагы техникумдар, азыркы колледждер, лицейлер жарабайт, алар башталгыч
кесиптик билим болуп калат. Орто кесиптик билим болуш керек жок дегенде. Анан жогорку конкурска ар бир кызмат ордуна атайын квалификациялык талаптар коюлат. Ошол квалификациялык талаптарга туура келсе конкурска катышат. Конкурстун процедурасы биринчи ошол документтерин карап чыгат, экинчи этабында компьютерлик тестирлөө. Компьютерлик тестирлөө 3 этаптан турат. Биринчиси жалпы билими текшерүү, андан кийин ошол кызмат ордуна байланышкан мыйзамдарды билүү деңгээли, андан кийин логикалык ой жүгүртүү деңгээлин атайын компьютерлик тестирлөө аркылуу аныкталат. Андан кийин ошол эң жогорку балл алган бир талапкер органга жөнөтүлөт. Ал жерден эми таанышуу, башка аңгемелешүү өткөрүшөт. Андан кийин дайындалат. Дагы бир суроо келет да, ушул сиз айткан багыт боюнча эле кээ бир кызыктар адистер айылдарда конкурстардан өтө албай кыйналып жатышат дейт да. Суроолор оор болобу? Кайсы багыттарда берилет? Мисалы, айыл өкмөттөрдү ала турган болсок, эми айыл өкмөт болобу, мамлекеттик кызмат болобу, муниципалдык кызмат болобу, кенже кызмат орундарына, булар эми баягы адистер биринчи келип атканда көбүнчө кенже кызмат орундарына келет. Кенже кызмат орундарына келгенде жалпы тестирлөөдө эки гана мыйзамды билиши керек. Бул конституция, Кыргыз конституциясы, андан кийин мамлекеттик жана мамлекеттик кызмат, мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзам бар, 16-жылы кабыл алынган. Ошонун талаптарын билиши керек. Компьютер тестирлөөдө ошол аныкталат. Анан үчүнчүсү эми бул мыйзам эмес, бирок мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча атайын кеңеш бар. Ошол кеңеш токтому менен бекитилген этика кодекси. Эми кыска эле кичинекей эле документ. Бул эми мамлекеттик кызматка, муниципалдык кызматка келген адам өзүн кандай алып жүрүшү керек. Ошол сыяктуу кичинекей жоболор бар. Ошону гана билиши керек. Андан кийин кайсы кызмат ордуна баратса, ошого жараша. Эми кенже кызмат орундарында мисалы үчүн айыл өкмөттөрүндө кирешler боюнча адистер бар. Бул баягы мурда налог, салык боюнча инспектор деп койчу. Айыл өкмөттөрдө инспекциялык полномочиясы жок болгондуктан алар киреши боюнча адис деп коебуз. Мисалы, ага салык кодексине суроолор берилбейт. Оор келет деп. Бюджеттик кодекстен оор келет деп суроолор берилбейт. Салыктык эмес төлөмдөр боюнча кодекс бар, андан суроолор берилбейт. Себеби кодекстер өтө чоң болот дагы, ошол жаңы кызматка келип аткан адам кыйналып ошону билбей калышы мүмкүн деп кичинекей гана мыйзамдардан берип келатабыз. Эң жөнөкөйтүлгөн мындан жеңил конкурс эч жерде болушу мүмкүн эмес. Кенже кызмат ордуна коюлган талаптардан муниципалдык кызматта кенже кызмат ордуна талапкерлер коюлган конкурстун талаптарынан жеңил болушу мүмкүн эмес. Мындан жеңил конкурс эмне болушу мүмкүн? Фамилияңды туура жазып берчи гана болушу мүмкүн да, чын айтканда. Дагы бир суроо бар. Мыктыбек, саламатсызбы? Сиздер тештирүү кадрлардын тест тапшыруусунда канчалык ишенимдүү деген суроо экен. Мен толук ишенимдүү айта алам. Себеби бүгүнкү күндө компьютерлик тестирлөөнүн программасы республикабызда мыкты делген кадрлар тарабынан программасы иштелип чыккан. Бул санат тештирүүнүн рамкасында түндүк деген ошол атайын тутум бар. Электрондук, анын ичинде кызмат, электрондук кызмат, кызмат деген тутум бар. Ошонун алкагында түзүлгөн программа. Иштеп чыккандар дагы, ошол администратор эткендер дагы бүгүнкү күндө ошол Инфоком мамлекеттик ишканасы ошолор тарабынан баягы иштелип чыккан, ошолор негизинен иштейт. Мамлекеттик кадр кызматынын имаратында жайгашкан тестирлөө борбор өзү. Андан сырткары региондордо, бардык региондордо бар. Бардыгы ошол бир тутумда турат, бардыгы ошол ишенимдүү. Эч ким муну жасап коет, анан бир балл кошуп коет, бир балл кемитип коет деген маселе болбойт бул жерде. Бул жер бардыгы саналып тештирилген, толук ишенимдүү түрдө мен айта алам. Дагы бир суроо келди да, ушул эле суроо жөнөткөн Барчын Мамытбекова деген айымдан. Тесттен жогорку упай алган менен аңгемелешүүдө начар упай алган талапкер өтүп кеткен учур көп кездешет. Кездешип келген, тилекке каршы кездешип келген, бирок мен айтып өттүм, 20-жылдын августунан баштап аңгемелешүү этабына эң жогорку баллды алган бир гана талапкер жөнөтүлөт бүгүнкү күндө. Эң жогорку баллды алган талапкер гана. Мен айтып өттүм,
Тестирлөөнүн 3 баскычы бар. Биринчи баскыч мен айткан жалпы ошол конституция, мамлекеттик муниципалдык кызматка байланышкан мыйзамдар, ал эми ошол предметтик деп коебуз. Эми кайсы кызмат ордуна баратса, ошол кызмат ордуна керектүү болгон мыйзамдар. Үчүнчүсү логикалык ой жүрүктүүсүн текшерткен суроолор бар. Бул жеңил эле суроолор негизи, бирок баягы логиканы текшерет, убакыт аябай аз берилет. Канчалык тез ойлонуп, ой жүгүртүүсү канчалык тез чечим кабыл алат, мына ошолорду гана текшерет. Ал биринчи, экинчи баскычта 50% чек коюлган. Аны өтүш керек болсо, үчүнчүдө баягы босого деп коебуз, сөзсүз түрдө алыш керек болгон босого жок, бирок жалпы балга таасир этиши мүмкүн. Биринчи, экинчи этабында тестирлөө биринчи, экинчи этабында бир суроого 1 балл, туура суроо жоопко 1 балл бериле турган болсо, үчүнчү этабында логикалык ой жүгүртүүдө 0,06 балл берилет. Эми азыркы барчынын саламатсызбы барчын, мен жакшы тааныйм. Анан барчын айтып аткан маселе бүгүнкү күндө жок, августтан бери жок. Августка чейин бирок болгон да, Августка чейин эми мурдагы ар бир мамлекеттик муниципалдык кызматтын өнүгүүсүндө ар дайым мониторинг жүргүзүлүп анализделип келет. Ошол проблемалар болгондугуна байланыштуу ушул өзгөрүүлөр келип чыккан. Түшүнүктүү. Айыл өкмөт башчылары дагы тесттен өтүшү керекпи, кандай ойлойсуз? Аларды айылдык депутаттар эле шайлап коюп жатышпайбы деген суроо экен. Бул мамлекеттик кызматтагы мамлекеттик кызмат 3-кө бөлүнөт, муниципалдык кызмат 2-кө бөлүнөт. Бул саясий, мамлекеттик кызматта саясий, анан атайын кызматтар бар. Анан административ кызмат. Муниципалдык кызматта саясий муниципалдык кызмат бар, анан административ муниципалдык кызмат. Бүгүнкү статистика боюнча 512 кызмат орду бар. Эми 20-жылда көбөйдү. Быйыл жаңы статистикалык маалымат боюнча өзгөрөт. Буга чейин 512 саясий кызмат орду болуп келген республика боюнча. Бул айыл өкмөт башчылары, шаардык мэрлери, анан шаардык кеңеш төрагалары. Бул саясий кызмат орду болгондуктан аларга талаптар башкача. Ал жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча атайын мыйзам бар, ошондо көрсөтүлгөн талаптар бар. Алар тестирлөөдөн башка конкурстук этаптардан өтпөйт, алар шайланат. Рахмат. Биздин эфирге жаңы кошулган көрөрмандарыбызга жана угармандарыбызга айта кетели, биз бүгүн аймактарга кесипкөй кадрларды тартуу туурасында маектешип жатабыз. Эфирибиздин коногу мамлекеттик кадр кызматынын Борбордук аймактык өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Мыктыбек Өмүрзаков агай студияда конокто. Дагы да болсо кызыккан суроолоруңуздарга жооп алсаңыздар болот. Анын үчүн болгону Facebook баракчабыздагы комментарий бөлүкчөсүнө өзүңүздөрдүн сурооңуздарды калтыра аласыздар. Жана сиз жогоруда сөзүңүздүн башында айтып кеттиңиз да, баягы бир гана аймактарда эмес, жалпы Кыргызстан боюнча ошо кадрлардын жетишсиздиги болуп атат депчи. Негизи кайсы кесиптин ээлерине ошо кадр жетишсиздиги көбүрөөк? Мен айтып аткан себебим мамлекеттик муниципалдык кызматка кадрлар жетишсиз да. Мамлекеттик кызматка иштей турган, муниципалдык кызматка иштей турган эми талапкерлер көп. Талапка жооп берген кадрлар жетишсиз. Мындайча айталы. Бул эмне себептен болуп атат? Мисалы, окуу жайлар ошого ылайык бүтүрүүчүлөрдү чыгарбай жатабы, же жаштардын өзүнүн билимге, ошо мамлекеттик кызматка иштөөсүнө кызыкчылыгы жок болуп атабы? Бардыгынан азырдан болор десек болот. Негизгиси бүгүн кызыкчылык көп эмес. Эми жаштарыбыздын кызыккан кызмат ордундары бар мамлекеттик ордунда. Мамлекеттик салык кызматына иштегиси келет. Финанс полициясы деп жүрөбүз да, экономикалык кылмыштар боюнча деп ошол жака иштегиси келет, бажыга иштегиси келет. Ал жактарда эми бажы кызматы буга чейин мамлекеттик кадр кызматы аркылуу өткөн эмес. Эми жакында мамлекеттик кадр кызматынын директору Абдурахман Маталиевдин демилгеси менен бажы кызматынын төрагасы менен жолугуп, мындан ары бажы кызматы дагы мамлекеттик кадр кызматынын тестирөө системасы аркылуу конкурстан өтмөк болушту. Өтө элек азырынча. Ошол эле укук коргоо тутумунда болгонуна карабастан финанс полициясы буга чейин Замир Осмонов жетектеп турган учурда конкурстан өтүшкөн.
Себеби Замир Осмонов өзү аябай жакшы билчү мамлекеттик кадр кызматынын системасын, деги эле мамлекеттик кызмат системасын өзү статскач болуп иштеген убагында. Ошондуктан ишеним артып, финанс полициясына конкурсту мамлекеттик кадр кызматы аркылуу өткөргөн учурлар болгон. Ал жерде бир орунга 100гө чейин адам. Экинчиден бүгүн тилди билген жаштарыбыз аябай көп. Тышкы иштер министрлигинде иштегиси келет. Бир орунга 100гө чейин, 100дөн ашык адам талапкер болгон ушул саналуу органдар бар. Бул жерде айлык акы башка кесиптерге караганда көбүрөөк майлуу сүттүү болгон үчүнбү же кандай? Айлык акы бардык кызмат орундарында бирдей. Бардык министрликтерде негизинен бирдей. Эми көп акы төлөнүчү деп мурда кайсынайдыр жолдор менен айлыгы көбүрөөк болуп калган министрликтер бар. Бирок жалпы мамлекеттик кызмат системасында бирдей база коюлган. 5000 сом базасы. Андан кийин атайын мындай өзүнүн кошумчалары бар. Ошондуктан айлык бул жерде негизгиси эмес, эми негизгиси бул эмнегедир ушул салык кызматында, бажы кызматында иштегиси келет. Себеби эмне болушу мүмкүн деп ойлойсуз ушу кадр кызматында? Эми себеби баары белгилүү. Себеби баары белгилүү, коррупциялык иштер. Эми бажы системасын көрүп атасыңар. Кандай салык системасын көрүп атабыз. Баарыбыз эле. Мындай инспекция да булар. Текшерүү, мамлекеттин атынан текшерүү жүргүзүүгө, текшерүү жүргүзгөндөн кийин сөзсүз түрдө бул ар бир кызмат орду коррупциялык болот. Калган мисалы үчүн карап көрүңүз, Билим берүү министрлигинин тутумун, маданият министрлигинин тутумун карап көрсөңүз, кызыккандар бүгүнкү күндө жок эсе. Ушул жака барып иштегиси келген жаштар жок десе да, анан айлык бөттөрүн айтпай эле коелу. Абалы оор. Жаштар келип иштегиси келбейт. Сиз ушул сөзүңүздү бир орчундуу көйгөйдү айтып атасыз да, биз баягы коррупция деп күрөшкөнүбүз менен, бирок дагы деле бир коррупцияга кызыктар болгон жаштардын өсүп келатканы бир маанилүү болуп чыгып атат да. Анан ушул жаштарга андай нерселерге кызыкпай, өз кесибинде баягы чыныгы адис болуу үчүн мотивацияны кимдер бериш керек? Ошо окутуучуларбы же ошо жумушка алып аткан тараппы? Учурунда Макаренкодан сураганда 6 айлык баланы качандан баштап тарбиялап баштасак болот дегенди айткан экен. 6 ай кечиктиңер депчи. Негизи баланы туулгандан баштап тарбиялайт, туурабы? Анан бүгүн бала бакчадан, мектептерден, окуу жайлардан көз каранды адамдын калыптанышы. Албетте бул өтө чоң көйгөй республикада, бул өтө чоң орчундуу, аябай кейиштүү абал бизде. Бирок албетте ошон үчүн конкурстук система коюлган. Атайын тандап алуу. Анын бизде мамлекеттик кадр кызматында тестилөөнүн дагы бир түрү бар. Бул ошол мен айткан салык кызматына, бажы кызматына талапкерлер полиграф тестилөөдөн өтөт. Бул баягы мындайча айтканда детектор лжи деп жүрөбүз го. Полиграф тестилөө бар. 2 полиграфолог бар, 2 полиграф, 4 полиграф турат дегендей. Негизи тандап алууга негизги шарттар бар. Бирок мен айтып атпаймынбы? Орусча айтканда остаточный принцип деп, алдыңкы жакшы билим алган, анан мындай жаштарыбыз эмнегедир мамлекеттик кызмат менен муниципалдык кызмат иштегиси келбейт. Тил билип, анан баягы азыркы заманбап технологияларды өздөштүргөн жаштарыбыз башка жактарда иштейт. Жеке сектордо иштейт, фирмаларда иштейт дегенде көп айлык төлөйт. Эми алар туура түшүнүш керек. Себеби адам алар өзүн баалайт. Ошол өзүнүн баасын берет, ошон үчүн 6000 сом айлыкка иштегиси келбейт. Чындап. Анан остаточный принцип болот. Айласы кеткенден анан ошо жака иштеп турайын деген дер келип атат да мамлекеттик кызмат менен муниципалдык кызматка. Көйгөй ушул. Айлык үмүттөрдүн конкурска жарыялаганда баарын эле жогорку билим талап кылынып атат.
Атайын орто билимдүүлөр конкурска катышпай калып атат. Анан атайын орто билим алганга окуу жай жабылыш керек го. Конкурста алар жөнүндө сөз жок болуп атат деген суроо келди да. Муниципалдык кызматта атайын орто билимге уруксат берилет кенже кызмат орундарына. Кенже кызмат орундары бул адистер, анан жетектөөчү адистерге жол берилет. Андан ары өсө албайт. Мисалы башка адис болуш үчүн жогорку билим керек болот. Дагы бир суроо келди да. Эгерде муниципалдык кызматчы жылдык баалоонун негизинде үлгүлүү деген бааны алса, ал улуттук кадрлар резервине кантип кире алат деген. Муниципалдык кызматкер үлгүлүү баа алса, мамлекеттик кадр кызматына жөнөтөт. Муниципалдык жөнөтүшү керек, үлгүлүү баа алса, мамлекеттик кадр кызмат комиссиясы карап туруп киргизет. Негизи эле бүгүнкү күндө жумуш издегендердин да саны арбын болсо керек. Мамлекеттик кадр кызматына ошо бир айда болобу, бир күндө болобу канча адам кайрылат? Эми биздин 10-20 адам электрондук байланыш аркылуу же болбосо ишеним телефондор аркылуу кайрылат. Эми негизи бүгүн ар бир адамдын колунда смартфондор бар, билесиз, интернет колунда. Ар бир органдын сайты бар. Анан мамлекеттик кадр кызматынын сайтында атайын бөлүм бар, бош орундар деген. Бул бардык аймактар боюнча бөлүнгөн, кайсы областта же кайсы аймакта ошол бош кызмат орундары дайыма жарыяланып турат. Анын шарттары жарыяланып турат. Документтер качан кайсы жерде кабыл алынары тууралуу маалыматтардын баары жарыяланып турат. Демек бүгүн ал боюнча көйгөй жок, кызыккан адам болсо жөн эле маалыматты табат да. Бүгүн ушул темага байланыштуу абдан көп суроолор келди да. Азыр алардын дагы бирине токтолсок, чынын айтсак, бардык эле мамлекеттик орунга, конкурска бир орунга 100 киши эмес, мисалы 5-6 миң сомдук айлык маянасы бар жерге эч ким иштегиси келбейт. Анан ошондой жерлер бош болуп жүрө берет. Ушундай маселеде кандай чечимге келсе болот? Бош орун, кадр жок болсо дейт. Орун бош болуп, кадр жок. Мен айтып өттүм жогоруда, ошол көйгөйлөр бар. Мен айтпадым, бир топ айлык өтөр санап так өттүм. Иштегиси келген адам конкурстан өтө албайт. Мен айтып атпайм, мындан жеңил кылганга мүмкүн эмес конкурсту. Мындан жеңил фамилияңды туура жазып берчи деген болушу мүмкүн да. Фамилияң атыңды жазчы, туура жаза алсаң иштей бер дегендей болуп калат да. Мындан жеңил болушу мүмкүн эмес конкурс. Бирок ошого конкурска даярданганга толук шарттар бар. Мамлекеттик кадр кызматынын сайты бар. МКК чекит gov.kg деген сайт бар. Кирсеңиз бардык маалыматты аласыз. Кандай суроолор берилет? Тизмеси бар. Кантип тесттен өтөт? Атайын бөлүм бар, тестилөөдөн өткөнгө да мүмкүнчүлүк бар. Пробный тестирование деп коебуз. Анан ошол жерде болгон мыйзамдардын жоболордун бардыгы жайгаштырылган. Мамлекеттик кадр кызматында бир саат, 2 саат отурсаңыз, толук түшүнүп аласыз конкурс жөнүндө. Анан эми негизи баалоонун жыйынтыгы деп атабыз да. Биз 16-жылкы мыйзам менен мурда аттестация деген болгон. Аттестациядан кетип, эмне үчүн билесизби? Биз анализ жүргүзсөк, аттестация бул коррупциялык гана бир иш-чара болуп калган да. Аттестация өткөрөм деп акча жыйнамай кызматкерлерден ушундай органдар аябай көбөйүп кеткен, ошондуктан биз аттестацияны жок кылып баалоо системасын өткөнбүз. Эми баалоо системасы биз каалагандай жыйынтык бере элек. Эми мына 4 жыл, 5-жыл болуп атат. Биз аны киргизиш өзү 1-2 жыл убакыт кетти. Эми иштеп баштаган 3 жыл болду дейлик. Мына 3-жыл бул аралык жетиштүү убакыт болот. Анализдеп көрүш керек. Анализдеп көрүшүбүз керек. Негизи бул баалоо системасы мамлекеттик кызмат эң мыкты делген өлкөлөрдө деле субъективдүү себептерден улам толуккан иштейт деп айта албайбыз. Мамлекеттик кызмат эң өнүккөн батышта Германия, Австрияда деле ошол көйгөй бар. Чыгыш алсак, япондор менен
Түштүк Кореяда мамлекеттик кызмат эң өнүккөн деп эсептелет. Аларда деле ушул көйгөй бар. Субъективдүү түрдө баалап коет. Адам баалайт да, жетекчиси баалайт, баа коет. Анан жеке мамилелер рол ойноп коюшу мүмкүн. Тескерисинче бизде анализдегенибизде 95% кызматкерлер мыкты деген баа алып калган учурлар бар. А бирок ошол айыл өкмөтүнүн абалын кара, же ошол мамлекеттик органдын абалын кара, аябай иштер. Кызматкерлер бардыгы мыкты иштеп атканда, ал билбейм, ал орган кандай болот. Кыргызстан өнүгүп кетишибиз керек эле да. Кеп көйгөйлөр көп негизи. Муну анализдеп чыгыш керек. Суроого жооп алынбай калгандай болуп атат да. Орун бош, бирок кадр жок болсо, ушул маселени кантип чечиш керек деген суроо болуп атат да. Мыйзам бузуу жолу менен алып жүрүшөт. Биз пландуу мониторинг жүргүзөбүз 1 жылда бир. Биз мониторингдин учурунда ушул мыйзамсыз кызматка алган кызматкерлер жөнүндө аябай көп көйгөйлөр бар. Конкурска чейин милдет аткаруучу деп дайындап коюшат. Бул мыйзам бузуу болуп эсептелет, түздөн-түз. Ротация жолу деген бар. Башка жактан алып келсе болот. Айтыш керек да, конкурстан ошол эң жеңил конкурстан өтө албаган кызматкерди отургузуп иштеткенден көрө бош боло берсин. Бош болуп турган эле жакшы да. Түшүнүктүү. Дагы бир суроо келди да. Эми өзгөчө тартипте дайындалуучу адамдар, тактап айтканда вице-мэр, акимдин орун басары кызмат ордуна конкурстук негизде киреби деген суроо экен. 16-жылкы мыйзамды киргизип атканда бул билесиз компромисстик вариант болот ар дайым. Буга чейин бир нече жолу биз мыйзамдарды киргизип көргөндө өтпөй калган учурлар болгон. Бул компромисстик вариант, бул өзгөчө дайындалуучу адамдар деген кызмат орду мурда саясий кызмат орду деп эсептелип келген. Кызмат ордундар административдик кызматка, демек конкурстук кызматка түшүрүлгөн болчу, бирок алар дайындоого ошол атайын өзгөчө тартипте дайындалуу деп компромисстик вариант кирген. Бул вице-мэрлер айткандай, акимдин орун басарлары, министрдин орун басарлары, айыл өкмөттөрдө айыл өкмөттүн башчылары дайындай алат айыл башчыларын. Айыл башчыларын бул категорияга кирип калган себеби айыл башчылары конкурс менен өтүп дайындалбайт. Себеби алар эл тарабынан шайланыш керек. Айыл башчысы деген. Айыл башчысы кызмат орду мен түшүнүп берип кетейин. Мисалы айыл өкмөтү, айыл аймагы бир нече айылдан турса, 5-6 айылдан турат айыл өкмөттөр. Анан ошол айыл өкмөттүн административдик баягы имараты турган айылдан башка айылдарда алысыраак болуп калат да, 3 километр, 5 километр, 10 километр алыс болуп калат. Ал айылдарда айыл башчысы деген кызмат ордундары киргизилген. Аларды ошол айыл өкмөтүнүн эли эмес, ошол айылдын тургундары шайлашат. Ошолордун макулдугу менен, ошолордун элдин макулдугу менен айыл өкмөтүнүн башчысы шайлайт, дайындайт. А дайындоодо мурда конкурстук процедура кирип калганда эмне проблема чыгат мындайда. Конкурстан өткөн адамды эл жактырбайт, эл жактырган адам конкурстан өтө албай калышы мүмкүн. Ошон үчүн аны эл тандап айыл өкмөт башчысы дайындай берсин, атайын дайындоо киргизилген өзгөчө тартипте. Булар азыр конкурстан өтпөйт, бирок акыркы учурларда мына өзүңүздөр байкап аткан болушуңуздар керек. Мына ушул сааттарда, биз эфирде отурган сааттарда мамлекеттик кадр кызматынын тестилөө борборлорунда улуттук кадрлар резервине конкурс жүрүп тестилөө өтүп атат. Бул 18-жылы башталган негизи. 18-жылы бир 700-800ге жакын адам катышып, 30дай адам 34 адам киргизилсе, 19-жылы бир дагы 700дөн ашык адам катышып, 30дай адам бул резервге киргизилген. Анын 10дойу дайындалды. Бирок 20-жылы пандемияга байланыштуу конкурс өткөрүлбөй калган, азыр өтүп атат. Мунун экинчи этабы дагы өткөрүлөт буюрса, февраль айында башталат процедурасы. Бул азыркы саясат, саясий чечимдер ушуга алып баратат. Ошол өзгөчө тартипте дайындалган кызматкерлер резервден дайындалыш керек. Демек резервдин конкурсу жөнөкөй кызматка караганда оорураак,
Процедуралар оорураак. Себеби жөнөкөй кызмат орундарына баратканда мен жана жогоруда айтып өттүм, компьютерлик тестилөөдө 50% босогон өтүш керек болсо, резервге кириш үчүн 70% босогон өтүш керек. Андан сырткары жазуу түрүндө тапшырманы өтүш керек. Резервге мамлекеттик кадр кызматынын алдында комиссия, өзүнчө комиссия бар. Буга мамлекеттик кадр кызматынын директору төрагалык кылат. Андан сырткары президенттин аппаратынын, өкмөттүн аппаратынын, жогорку кеңештин аппаратынын жооптуу кызматкерлери киргизилет. Демек, бул резерв. Резервде тургандар сөзсүз түрдө дайындалганга чейин деле ошо резервде турганда окууларга тартылып турат, окутулуп турат. Демек, резервден дайындап туура деп эсептейм. Ошондуктан бүгүн актив түзүлгөн мамлекеттик кадр кызматы ушул резервди түзүү. Андан сырткары бүгүн ошол өзгөчө тартипте дайындай тургандарга бүгүн мыйзамда жок болсо дагы мамлекеттик кадр кызматы жер-жерлерге катышууда карьералык резерв деген түзүлүп. Карьералык резерв. Бул ошол өзгөчө тартипте дайындала турган кадр министрдин орун басары болобу, аким болобу, 3 кем эмес талапкерден турган карьералык резерв түзүлүп негизи бүтүп атат. Ага үчөөнүн бирөө улуттук кадрлар резервинен, бирөө ошол органдын ички резервинен, балонун жыйынтыгы менен кирген резервдер бар да. Конкурска тапшырып 75%дан жогору бал алып, бирок дайындалбай калган кызматкерлер резервге киргизиши мүмкүн, ички резервге. Ошол кызматкерлерден, анан бирок ошол тармакта болобу, аймакта болобу, белгилүү ишмерлер, ошол потенциалдуу талапкерлер болсо ошолордон киргизилген 3 кем эмес талапкер деп карьералык резерв түзүлүп бүтүп баратат. Түзүлсө, анан ошол атайын дайындала турган, өзгөчө тартипте дайындала турган кызмат орундары ушул резервдерден дайындалат. Улуттук кадрлар резервинен же карьералык резервден. Канча адам түзүлөт ушул карьералык кадрлар резервине, же бул чексиз болуп кете береби? Кызмат орундарына жараша. Улуттук кадрлар резерви чектөө жок. Болгону талап бар. Ошол конкурстук процедураларынан өтүш керек. Ал эми карьералык кадрлар резервине? Бул ошол өзгөчө тартипте дайындала турган кызмат орундарындагы. Мисалы 40 орган болсо, бизде министрликтер менен административдик ведомстволор бүгүн 40 болсо, 2ден орун басары болсо 80 адам болобу. Статс катчылардык өзгөчө. Статс катчыларды дайындоо тартиби өзгөчө. Алардын конкурстук процедуралары аябай жогору, аларга талап жогору. Ал эми ошол статс катчылар буга чейин эле конкурстан өтүп дайындалып келген. Алар укуктук статусу боюнча министрдин же болбосо ошол орган жетекчисинин биринчи орун басары статусуна ээ. Алар буга чейин эле түзүлгөн күндөн баштап 2004-жылдан баштап эле конкурстан өтүп келишкен. 2006-жылдан баштап тектештүү башкалардан. Бирок алар талап башка. Ал эми ошол министрдин орун басарлары, административдик ведомствонун жетекчилеринин орун басарлары да. Андан сырткары Бишкекте вице-мэрлер бар, 4 район бар, акимдин орун басарлары бар дегендей. Эми алар башка кызмат орундары, алар акимдин орун басарлары конкурстан өтөт. Акимдер өздөрү административдик кызмат ордунун, Бишкек шаарынын райондорунун акимдери. Административдик кызмат ордунда элейт дагы, бирок алар өзгөчө тартипте дайындалат. Мэр тарабынан. Дагы бир суроо бар. Азыр тексттик конкурстан бир гана максималдуу баа алган талапкер аңгемелешүүгө барат эмеспи? Ошону 3 кишиге чейин дагы көбөйтсө болобу деген суроо экен. Туура сунуш. Негизи биз өткөн жылы киргизгенде 3 киши деп киргизилген. Бирок акыркы чечим кабылганда ошол кездеги президент дин демилгеси менен 1 адамга түшүрүлгөн. Ошол жанагы органдарда аябай эң төмөнкү бал алгандар дайындалгандар ойлошту. 1 адам деп чечим кабыл алган президент. Эми бул маселе августта киргиздик деп атпаймынбы? Биринчи жолу.
жарым жыл эми болду. Боло элек. İşte başlaganda. Bunu analizlep çıkış gerek de bu kaysi bir vakit iştep andan keyin analizlep kayra kirksek bolot. Biroq ben koldoyum 3 adamga çeyin. Eng jok degende 2 adam bolsa degen. Birinci, ikinci orun. Negizi arganda emelde işte birinci, ikinci, üçüncü orun var. 3 adam degen dagı toora negizi özü. Негизи ошо кадр тармагында өзгөчө бүгүнкү темага байланыштуу мисалы аймактарда ушундай адистердин жоктугу болуп атпайбы? Бул тармак боюнча сиздерде кандайдыр бир максаттар, алдыда өзгөрүүлөр барбы? Сөзсүз түрдө биз ар бир маселени мониторинг жүргүзүп, анализдеп, анан карап чыгып анан айтабыз да. Эми biz buga çeyin uşul ар дайым ушул жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен, айыл өкмөттүн башчылары менен кеңешип, алардын сунуштарын угуп, ушул деңгээлге келдик. Конкурстар жеңилдетип бергиле деген эң жеңилге чейин келдик. Эми материалдык жагы бар. Биринчиден социалдык, материалдык жагы. Айлыктар чынында индексациялана элек 12 жылдан бери. 13 жылдан бери. Анан мен айттым го, мурда 14 жылга, 13 жылга чейин ошол айыл өкмөттүн кызматкери 1800 сом алып келген. Бүгүн 6200 сом. Жакшы эле көрсөткүчкө көтөрүлгөндөй да эми. Бирок бүгүн 6200 сомго жашаса болобу, болбойбу, айыл жеринде деле. Күнүнө 8 саат, жумасына 40 сааттан убактын коротуп дегенде. Анан бул жагы бар. Эми аны автоматтык түрдө мынча болсун деп көтөрүп кое албайсың. Туурабы? Бүгүн мына жогорку социалдык тармактарда жогорку кеңештин депутаттарынын айлыгы 5000 сом болсо эмне болот деген. Ал айлыгын 5000 сомго чурсаң, колуна 5000 сом албайт. Ошондо деле колуна 50-60 сом алат. Себеби бул базалык ставка деп койду, ошол жөнүндө сөз болуп атат да. Жердечи бүгүн мамлекеттик муниципалдык кызматта базалык ставка 5000 сом. Анын ушу пайыздык коэффициенти бар. Эң төмөнкү кызмат ордун ээлеген адамдын бүгүн кызматкердин айлыгы 1,55 коэффициент, ошондо бир 12,5 миң сом болсо, 12,5 миң сом эсептесеңиз, 2,5 миң сом той 6750 сом болсо, ошонун 1,5 миң сом, 1300 сомун социалдык төлөмдөр менен салыгын төлөйт. Колуна бир 6200 сом, 6300 сом алат. Мындай 5000 сом. Анан айрым органдар бар, бир 2-3 министрлик бар, аларда кызмат айлык акы бир аз жогорураак, бир аз. Бирок алардыкы деле кыйратпайт. Эми эң жок дегенде биз ошол бир аз көбүрөөк алган министрликтерге теңеп алсак, бардык системанын айлыгы бирдей болот эле да. Негизи кайсы жылдарга чейин теңөө планыңыздарда бар ушул? Эми негизи кабыл алынган чечимдерге ылайык бүгүнкү күнү базалык ставка 7000ден кем эмес болуш керек эле. 5000 эмес. Бирок көтөрүлбөй атат, себеби мамлекетибиздин, республикабыздын бюджетинин абалы ага жол бербейт. Анан эми ар кандай мен ушул жерде кошумчалап айтып кетейин, бүгүнкү күндө сунуштар бар, кээ бирде угуп калып атабыз, окуп калып атабыз дегендей чиновниктердин санын кыскартыш керек деген сөз кетип атат да. Кечээ бир аябай мен сыйлаган бир бизнесте жүргөн аябай билимдүү деген президентке талапкер болгон адам айтты, чиновниктер 57% бюджеттин айлыгын алат депчи. Анан андай эмес негизи 2-3% жетпейт. Бирок бул дагы көп болуп калышы мүмкүн да. Себеби чиновниктерден сырткары, мен айткан мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерден сырткары дагы 300 миңдей бюджеттен айлык алган категория бар. Булар дарыгерлер, мугалимдер. Мугалимдер мамлекеттик кызматкер эмес, алар чиновник эмес. Жөнөкөй мугалимдер. Алардын айлыгы дагы билебиз, туурабы? Аябай көтөрүүгө муктаж алардын айлыгы дагы. Мына ошолор менен бүгүн көйгөй көп үчүн мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы көтөрүлбөйт. Ошон үчүн бүгүн
Muгалим жетишпеген сыяктуу эле жерлерде мамлекеттик кызматкер, муниципалдык кызматкер жетишпейт. Түшүнүктүү. Эфирибиз жыйынтыктоого убакыт келип калды. Сизге жыйынтыктоочу сөз берели. Мен ушул көрөрмандардан, угармандардан бир ниетим бар эле. Мамлекеттик кызмат, муниципалдык кызмат эмне экенине көңүл буруп, анан мен айткандай 6200 сом бир жыл иштесең, 3 жыл иштесең, анын кошумчалары бар, кетет. Ал 6000 сом боюнча өмүр бою тура бербейт. Анын иштеген жылдарыңа жараша, баалооңо жараша, анын кадамдары бар. Ошол эң төмөнкү айлык бирөө бирдей кызматта отуруп эле бирөө 6000 сом алса, бирөө 15000 сом алышы мүмкүн. Бул ошон үчүн мындай мамлекеттик кызматка эч болбосо бир жыл чыдап иштеш керек да. Андан арынан көнөт. Мамлекеттик кызматка эми элге кызмат кылам деп келет да, муниципалдык кызматка келгенден кийин анан жөнөкөй эле примитивдүү деп коебуз, жөнөкөй эле себептерден улам конкурстан өтпөй калгандар бар. Көңүл бурбайт, окугусу келбейт. Эң жөнөкөй суроолор болот. Андан өтүш 30 суроодон 15 суроого жооп бериш деген эми өтө кыйын маселе. Мисалы билими бар адам жооп бериш керек да. Мамлекеттик кызматкер болуш үчүн, мамлекетке кызмат кылыш үчүн даярданыш керек. Даярданыш керек сөзсүз. Мисалы үчүн азыр мен дагы бир айтып кетейин. Мамлекеттик башкаруу академиясында атайын борбор ачылды. Мамлекеттик муниципалдык кызматка даярдайт. Ошол жерден барып тестилөөдөн өтөт, окуйт, даярданат. Эми символдордо азыр акы төлөйт. Бүгүн мен баасын билбейт экенмин. Азыраак акы төлөйт, бирок ошол жерде окуп даярданса болот. Канча убакытта окуп? Кааласаңыз бир күн барып тестилөөдөн жарым саат тестилөөдөн өтүп кетип калсаңыз болот. Кааласаңыз 2 жол барыңыз, 3 жол барыңыз дегендей. Кааласаңыз 1 саат отуруңуз, үйрөнүңүз дегендей да. Бул эми баягы жол көрсөтүүчү. Бул мамлекеттик кадр кызматында да өзүбүздө да бар. Бирок бизде баягы материалдык техникалык база кичинекей болгон үчүн саналуу бүгүн ал борборду биз баягы ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды өтө турган кылып койдук, ошого ылайыктап койдук. Калгандар эми алар акысыз баары келип ошол жерде окуп үйрөнсө болот. Мамлекеттик кызматта атайын квота бар, бардык эле тармакта квота бар, 5%дан кем эмес ушул мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга берилиш керек. Аларда бирок квота 5% деп жөнүн алып келип отуруза албайсың, конкурстан өтүш керек алардагы. Анан ошон үчүн ошол конкурс процедураларын даярдоо үчүн биз мамлекеттик кадр кызматынын ошол даярдоо борборун. Андан сырткары аймактарда даярдоо мамлекеттик кадр кызматынын аймактык өкүлчүлүктөрүндө бар, атайын бөлмөлөр ачылган, атайын компьютерлер коюлган, ошол жерде даярданып окуп, анан пробный тестирование дейбиз, ошол атайын ушул тесттен өтүп көрсө болот. Даярданса болот. Урматтуу көрөрмандар, биз бүгүн аймактарга кесипкөй кадрларды тартуу туурасында сөз кылдык. Мыктыбек агай ошо эфирибизге келип, көрөрмандардын жалпы суроолоруна жооп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эми көрөрмандарга жана угармандарыбызга айтып кетким келет. Жамааттык медианын эфирлерин иш күндөрү көрө аласыздар. Социалдык тармактарда бизде жамааттык медиа деп таба аласыздар. Биздин бүгүнкү студиябыздын коногу мамлекеттик кадр кызматынын борбордук аймактык өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Мыктыбек Өмүрзаков болду. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө эсен туруңуздар. Саламатта болуңуздар.